күйөөмөн калган мүлктү талашып атышат. Следователь дагы айткан. Алар менен сүйлөшүп эле сурап атканын берип эле койбойсуңарбы, ишти жаап берем деп айтканы дагы бар. Убактым көп жеткире албай, баламдын, улуу баламдын эпилепсия оорусу бар. Ушул эпилепсиясы түнкүсүн күчөп неметкен, күчөп атканынан мен уже мейличи ушулардан алысыраак берип кутулайынчы деп алардын адвокаты менен жолугуп сүйлөшкөн болчумун. Что вы хотите от меня деп. Мне что вам от меня нужно деп айтканда айткан мага: откажитесь от наследства всего деп айткан. Что бул сен төрөгөн балдар эмес, ошонун баарын азыр иликтеп туруп, кылмыш ишин козгоп, балдардын свидетельстволорун аннулировать этип туруп, детдомго өткөрүп салабыз деп көзүмчө айткан. В данном случае мы считаем, что тут нападки именно со стороны следствия на детей, нападки на семью, то есть вдову, и требования тут просто материальный интерес. Он аппарат омбудсмена никак не отреагировал. А вы Кайрат, я не знаю кто. По делу чакырды келди деп атпайсызбы сиз? Мен сизге келген жокмун. Сотко келип биз суроо берип атабыз сизге. Жооп бербедиңиз сизге. Доровдун ишиңизге кандай өттү? Эмне болуп өттү? Тааныштыңызбы деп атабыз. Да, скорее всего, потому что я за место него назначился. Значит, скорее всего, тебе дадут. Ты все равно обвиняемый чакрасың да, все равно будешь. Обязательно. Урматтуу прокурор, жооп берип коесузбу? Кандайча өтүп кетип атат бул иштерчи? Подделка документте потерпевший пайда болуп калып атат. Анан эми кандай оозуңар барып атат, ушу балдарды алып барып детдомго берер. Ал балдар эмне болот? Өлдү да ошону менен. Дамира садаган кетейин. Эми ушу бир-эки баладан ушул оокатын талашып, аны талашып эмне кыласың? Ал буйрабы, буйрбайбы, кимге аны эмне кыласың? Аргасы ошондой кадамга барган учурбу деп буну деген ады мен ойлойм. Мыйзам турса деле адамгерчиликтүү мамиле менен ошол биздин балдарыбыздын ден соолугун, психологиялык абалын ойлош керекпиз. Элестет, мүмкүн ошол балдар ата-энеси багып алган билбейт, мен ойлойм да. Эми ошол ачыкка чыкса деген бул бала өмүр бою ушундай стресстен кийин ошондой нерсени билгенде эки эсе травма болот дегенди эске алыш керек да. В голове не укладывается, как такое возможно было сделать. Ладно, они. А почему наши правоохранительные органы себя так ведут? Это, знаете, я считаю, что из ряда вон. Азыркы убакытта эмне кыларымды уже билбей да калдым. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизден суранат элем. УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден суранат элем. Ушул менин балдарыман ажыратпай, балдарды менден ажыратпай, чогуу калтырып ушул ишти оң жагынан чечип бергенге